Mama, papa, же болбосо ата, апа деген сөз өтө көп пайдаланган сөздөр. Өзгөчө балдарда. Кичинекей бала байкайсыңарбы? Мама, мама деп ойгонот түндө. Же апа дейт. Жанында апасы о десе, бала тынчтанып, анын жүрөгү тынч. Анда тынчтык бар. Же болбосо тескериси, мына балдардын проблемасы жөнүндө айткым келди. Катталып койгула, каттап койгула. Башкаларга көбүрөөк жеткиребиз, маселе орчундуу, биздин келечегибиз. Мына ошентип биздин балдар бүгүн көп ооруп жатат. Поколение өсүп келатат. Өтө көп оорулар. Ата-энеси акча табам деп чет өлкөгө, Россияга кетип калып атат. Бул жерден тайкесине, байкесине таштайт, бир туугандарына таштайт. Мына ошол поколениядагы балдар азыр депрессияга түшүп, оорукчал болуп биздин келечегибизге, өкмөтүбүзгө керек болсо абдан зыян кылып атат. А эгерде ата-энеси чатакташып, балдардын көзүнчө ыркырашып, ажырашканы андан бешбетер. Эмне болуп жатат? Балдарыбыз. Мен бул жактан байкайт элем. Өзгөчө бул сапар Ошко барганда тереңирээк ойлонушка туура келди. Бүгүнкү поколенияда 15-20га чыгып калган балдар өзүнчө депрессия болуп, мен укпай жатат, тил албай жатат, үйдөн чыкпай калды, эчтеке кылбайт, жалкоо ыздырынат, ачууланат деген эле ата-эне. Ошо чет өлкөдө жүргөн ата-эне. Өзгөчө Москвадан келип даттанышып атат. Дагы да айтып коеюн. Мына ошол жүрөгү тынч, тынчтык таппаган балдар. Эми ата-эне айтат, балдарга айтат, өзгөчө мага да айтат. Эмне үчүн таштадың десе, мен сага үй аперем деп, там аперем деп, сен келечегиң ойлодум деп айтышат. А балдарыңар эмне деп атат бүгүн? Айтайын силерге. Я тебя что, просил, что ли, дейт. Менден сени сурадым беле дейт. Мага үй салып бер дедим беле дейт. Салган үйүңө жашабайм, жаткым келбейт, кирбейм, же болбосо кирип алса эчтеке кылбай жалкоолонуп жаткан, пайдасы жок үй, машинелер керек беле ошол деген суроо туулат. Мына ошон үчүн келечекти ойлосок, ал балдарга харомдап берсе дагы, ал балдар жарабаса эмне болот деген суроону коюп, балдарга мээрим көрүшүбүз керек. Ата-эненин мээрими. Кыжалат кылбай, өзүбүз ата-энелер депрессияга батып, кырылышып, алардын көзүнчө көрүшпөй, аларга мээримдүү болуп, келечегин ойлойлу. Мына ошондо машинени дагы, тамды дагы өздөрү сатып алышат. Ассаламу алейкум.